Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жазгы талаа иштеринин жүрүшү боюнча Чүй облусунун райондорунун акимдери менен видео конференц байланыш режиминде кеңешме өткөрдү. Бакыт Төрөбаев белгилегендей, Айыл чарба министрлиги жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо боюнча комплекстүү иштерди жүргүзүп, дыйкандарга артыраптуу жардам көрсөтүү зарыл. Район акимдери да азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого жоопкерчилик алышы керек. Буудайды, май өсүмдүктөрүнүн жана кант кызылчасынын айдоо аянттарын көбөйтүү маселесин иштеп чыгуу керек. Фермерлерге жеңилдетилген кредиттик каражаттарды алууда, аларды минералдык жер семирткичтер менен камсыздоо, ирригация маселелерин чечүүдө, айыл чарба техникаларын жана жабдууларын лизинг алууда артыраптуу жардам көрсөтүү зарыл. Ал үчүн агроөнөр жай комплексин насыялоо, айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорлоруна катышкан коммерциялык банктар ыкчам иш алып барып, дыйкандын ар бир кайгуусу көңүл сыртында калбашы керек деди ал. Жыйын соңунда айыл чарба министрлигине жергиликтүү бийлик органдарына профилдик түзүмдөргө дыйкандарды сезондук талаа иштерин жүргүзүүчү минералдык жер семирткичтер менен камсыздоо, айыл чарба тармагындагы долбоорлорду өз убагында каржылоо, облустук жана райондук өнүгүү фонддорунан ирригациялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн үзгүлтүксүз каражат бөлүп берүү тапшырылды.